Сакалы өсүп, ак түшкөн, башына болсо калпак эмес такыя кийген. Үстүнө кабат-кабат кийим кийип алып эл алдына чыккан Камчыбек Ташиевди коом дароо "Ий байкуш, жүдөп калыптыр" деп боор урду. Мындан пайдаланган генерал элден кечирим сурап, "Мен акмын" деп жар салды. Мен ар бир мусулман калкыман кечирим сураймын. Жана ушул айт намаз маалында, то есть орозо маалдарында жалган жала таратып, ар түрдүү ушак сөздөрдү таратып, ар түрдүү жаман болбогон нерселерди айткан, жана ошолорду тараткан ар бир адамды дагы мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, айт намаздын урматы үчүн кечирдим бардыгын. Камчыбек Ташиевдин коом алдында актанган сөзүн анын сырткы келбети да жашыра албайт. Адалсынган молдунун үйүнөн 6 камандын башы чыгыптыр болуп, ал УКМК төрагасы, Минкап төрагасынын орун басары сыяктуу эң майлуу кызматтарда отурган маалда өзүнүн тууган туушкандарынын да былыктары элдин ишеминен кетирди. Сөзүбүзгө далил катары салык кызматынын расмий маалыматын келтирели. Директору Ташиев Казыбек Кыдыршаевич, а негиздөөчүсү Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич. Кыргыз нефтегаз ишканасынан уулу Таймураз Ташиев, эниси Шайырбек Ташиев жана жиени Байгазы Матисаковдор ортомчу фирма түзүп, 4 миллиард сомдук коррупциялык схема менен чыгарып кетишкен. Эгерде бул акчалар мамлекетке түшкөндө, анда аз дегенде 30 заманбап мектеп курулмак. Миңдеген окуучу шарты бар билим берүү жайында окушмак. Ана қазір ойнағанда пұл десем олай 2 миллион доллардан асып плюс болды. Баяғы болот темірден шығарғанда чын 1 миллион 350 доллар қаржы болды. Ал эми Камчыбек Ташиевдин эниси Шайырбек Ташиев казино ойноп 1,5 миллион доллар уттуруп, аялына 35 000 долларга бриллиант сөйкө белек кылган сүйлөшүүсү эсиңиздерде болсо керек. Демек Шайырбек Ташиевге миллиондор жөн гана сан болуп калгандай таасир калтырат. Карапайым эл күн сайын тиричилик менен алек болуп, кредит, дарылануу, балдарынын келечеги үчүн күрөшүп жатканда, мындай суммаларды элдин эсебинен байлык топтогон Шайырбек Ташиевдин асманга сапырышы элдин кыжырына тийген ачык. Мындан тышкары, Шайырбек Ташиевдин Жалал Абаддагы кирпич заводу 60тан ашык курулуш компанияларына мажбурлап кирпичин кымбат баада саттырып келген. Бишкек жана Чүй облусундагы заводдордо кирпичтин орточо баасы 10дон 11 сомго чейин түзгөн. Башкача айтканда, Шайырбек Ташиевдин заводу өз таасирин колдонуп, орточо 3 сомго кымбат кирпичтерди сатып кирген. Камчыбек Ташиев кызматынан пайдаланып Жалал Абад, Ош облусундагы бүт курулуш иштерин үй бүлөсүнө таандык фирмаларга берген. Эч кандай тендер өткөрбөй, мыйзам талабында көрсөтүлгөн нормаларды сактабай, текшерип баргандарды киргизбей жүрүшкөн. Натыйжада курулуштарды куруу наркы эселеп кымбат көрсөтүлүп, андан Ташиевдердин жакындары ири суммадагы акчаларга ээ болушкан. Ал жактагы мамлекеттик имараттардын жана жеке компаниялардын курулуштарына Жеңиш Токторбаевке таандык курулуш материалдар гана сатылган. Гранит таштан баштап, кирпич, кум шагыл, бетон, айтор, мыгына чейин. Ошого Ошто 2025-жылы инвестиция 41% азайып, бизнесмендер чыгып кетишкен. Кыбыр эткендин баарын монополия кылышкан. Мамлекетти тоноодо, байлык топтоодо Ташиевдин үй бүлөсү эле эмес, УКМКдагы жакындары да жетишкен. Анын бири бул Эду аты менен таанымал болгон Элдар Жакыпбеков болгон. Ал кармалгандан кийин үйүнөн 30 миллион доллар акча каражат табылган. Мындан тышкары 32 кыймылсыз мүлк, арасында үй, особняктар, квартира, бизнес имараттары да бар. Кымбат баалуу маркадагы 30 автоунаа жана жалпы баасы 1 миллион доллар болгон асыл тукум көлүк аттары болгон. УКМКнын башкармалыгынын жетекчисинде мынчалык байлык кантип пайда болгон? Албетте, ишкерлер тонолгон. Сөзүбүзгө далил бар. Былтыр октябрь айында Нарында мына бул 600 киши бата турган, аянты 524 квадрат метрди түзгөн 3 кабаттуу мечит ачылган. Имараттын курулушуна 850 000 доллар сарпталган айтылган. Сүрөттөрдү карай турган болсок, мечиттин ачылышында Камчыбек Ташиев менен Эдуну дагы көрүүгө болот. Бир четинен таң каласың. УКМКнын мечитке кандай тиешеси бар? Ачылышка катышуунун себеби бар. Алар кызматынан пайдаланып жергиликтүү ишкерлерди орусча айтканда грузит этип салдырган. Болбосо УКМКдагы айлыгы 100 000 сом болгон Эду 850 000 долларга мечит куруш үчүн жебей ичпей канча чогултуш керек эле? Бир караганда сооп иш кылгандай көрүнгөнү менен, каражат кандай жол менен алынганы жийиркеничтүү. Анткени кайрымдуулук мажбурлоо менен эмес, ыктыярдуу ниет менен жасалганда гана чыныгы мааниге ээ болот. Жыйынтыктап айтканда, Камчыбек Ташиевдин тууган туушкандары,
Жакындары мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуунун ордуна аны талаптанышкан. Жогоруда келтирилген фактылар көп кылмыштын бири гана чети гана. Ушундай өз билимдик, кызыкчылыктарды гана ойлогон Камчыбек Ташиев чет өлкөдөн келип кылмыштарынын ачылышын каралоо дегени беттирмаалык.